Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынан жаңалықтар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Жогорку кеңеш бүгүн Бишкек жылуулук электри борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулай баштады. Эске салсак, бул комиссия Бишкек ТЭЦ-индеги кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллардан чыгымдалышын 3 айдан ашуун убакыт иликтеп, анын жыйынтыгын 2 күн мурда чыгарган. Ал документте Кытайдан кредит алууда сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жана ага кол койду деген жетекчилердин ишине укуктук баа берүү сунушталып, тиешелүү тизмеге 30дан ашуун адам кирген. Алардын арасында айрым мурдагы премьер-министрлер, тиешелүү мекеме жетекчилери жана Тибей компаниясынын чакыруусу менен Кытайга барып келген 5-чакырылыштын бир нече депутаты да бар. Азыр элдин эң эле кызык көйгөйү актуалдуу маселе бул 600 сомдук кычкач кайдан чыккан, 1 миллион сомдук видео байкач кайдан чыккан, Макаоға кимдер бар какао ичип келген, эмне кызыктар болгон, ошолор кызык болуп отур да. Алар эмнени билдирип келди, же эмнени бүтүрүп келди. 100 күндүк иш, эмгек бул. Эрк. Канча кишилер менен тирешип, канча кишинин мнениясын угуп, эмгектенип келдик биз. Эшек такалаган жерибиз жок. Эчтеке бекиткен жерибиз жок. Өзүбүзчө чогулганыбызда ал жерде жана Улан Бердибаевич туура айтып кетти, рабочий моменты. А так бардыгын ачык, айкын биз böyle комиссияларда иштеп атабыз. Ушундай иштеген комиссия мен эсимде ошо биринчи комиссия болуп атат. Депутаттык комиссия корутунду чыгарып атканда да бир топ маселелер болду. Биз үчүн деле кыйын болуп атат. Алардын арасында биздин коллегаларыбыздын аттары болуп атат. Тийиштүү убактында экс-премьер-министрлер, министрлер боюнча маселелер болуп атат. Бир катар мурдагы жетекчилер менен кээ бир депутаттары Бишкек жылуулук электри борборун модернизациялоо үчүн алынган насыяга байланыштуу айрым жагдайларды ачыктай башташты. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимовдун айтымында 2013-жылы кытайлык компания менен келишим түзүүнүн кесепеттери Кыргызстандын эгемендик өчөнү коркунучтуу деген корутунду чыгарылган. Ошондой эле чечимдин шартлыш кабыл алынганы дагы шек жараткан. Ал эми өткөн чакырылыштагы депутат Нарымбек Молдобаев жылуулук электри борборун модернизациялоо 130 миллион долларга кымбатка түшкөнүн айтып чыкты. Анын билдирүүсүндө учурунда эксперттер ТЭЦ-ти жаңылоого 250 миллион доллар сарпталарын эсептеп чыккан. Бирок депутаттардын тобу Кытайда эс алып келгенден кийин долбоордун баасы кескин көтөрүлүп кеткен дейт мурдагы эл өкүлү. Экстер эстеген жагдайларга Элизат Эркинтур токтолот. Аскар Бешимов 2012-2013 жылдары Тышкы иштер министринин орун басары болуп, Кыргызстан менен Кытай мамилеси боюнча кураторлук кылган. Дипломаттын айтымында 2013 президенттин аппараттын тышкы саясат бөлүмүнөн шашылыш түрдө кароону талап кылган кызматтык кат келип түшкөн. Адатта мындай документтерге жооп кайтарууга 15 күн убакыт берилсе, бул жолу 3 күндүн ичинде корутунду талап кылынары айтылган. Ири суммадагы кредит тууралуу сөз жүрүп жаткандыктан терең анализ жүргүзүлүшү керек болчу дейт Бешимов. Убакыттын тардыгына карабай тиешелүү адистер менен кеңешме өткөрүп, келишимдин долбоорундагы айрым жагдайлар өлкө эгемендигине шек жараткандыктан жана шашылыш чечим кабыл алуу талап кылынгандыктан Аскар Бешимов баштаган комиссия макулдашуу түзүүбүдөн баш тартууну сунуштаган корутунду чыгарат. Бул документ Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевга жөнөтүлөт. Бул жерде бардыгы аябай шашылыш болгон. Бизге келишимдин долбоору Сапар Исаковдун колу менен 3 күн ичинде жообун бергиле деген маанидеги кызматтык кат кызыл көзөмөл белгиси коюлуп келиптир. Чоң долбоор болуп жатса, бизге 3 күндүн ичинде эле жообун бере койгула дегени аябай чоң шек туудурду. Биз бул маселе боюнча тиешелүү департаменттин жана элчиликтин кызматкерлери менен шашылыш болсо дагы жыйналып, кеңешип туруп, дасыккан дипломаттардын сунуштарын эске алуу менен бул келишимдин кесепеттери биздин мамлекеттин эгемендиги үчүн коркунучтуу деген жыйынтыкка келгенбиз. Бирок биздин каршы пикирибизге көңүл деле буруп коюшкан жок. Ошондон кийин биз бул келишим боюнча формалдуу түрдө эле макулдашуу өтүп жатканын байкадык. Бирок Тышкы иштер министри президенттик аппаратка бул корутундуну жөнөтпөптүр дейт Аскар Бешимов. Андан көп өтпөй эле ал орун басарлык кызматтан алынып, Кореяга элчи болуп жөнөтүлөт. Ал жакта 1 жылда иштеген соң кызматтан эч себепсиз алынганын айтат. Мындай чечим жылуулук электр борборун модернизациялоого тиешеси барбы жокпу белгисиз. ТЭЦ-ти жаңылоого алынган кредитке байланыштуу өткөн чакырылыштагы эл өкүлү Нарымбек Молдобаев дагы бир кызыктуу
Ал 2010-2015 жылдары жогорку кеңеште депутат болуп турган. Анын айтымында Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө $130 миллион кымбат түшүп калган. Адистердин эсеби боюнча 2009 жылы Бишкек жылуулук борборун оңдоо үчүн болгону $250 миллион сарпталат деген корутунду чыккан. Мен депутат болуп турган кезде бир күнү эле Осмонбек Артыкбаев телефон чалып, «Байке, Кытайга барып келбейлиби?» деп калды. Эмнеге десем, жөн эле жер көрүп, эс алып келебиз деди. Бирок мен жөн эле эч нерсе болбойт, жок барбайм деп баш тарттым. Анан эле бир топ депутаттар Кытайга кетишти. Кийин жылуулук электр борборунун ремонтуна $385 миллион алып келгени калдык деп келишти. Парламентте бул маселе каралып жатканда, эмнеге $250 миллион кетчү долбоорго $385 миллион делип жатканына кызыгып каршы чыккам. Бирок эч ким кулак салган эмес. 2013 жылдын март айынан 2015 жылдын апрель айына чейин Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысынын орун басары болуп Кытайда иштеп калган Кеңешбек Дүйшөбаевда дагы кызыктуу маалыматтар бар экен. Анын гезиттердин бирине берген интервьюсунда учурунда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого кызматын $200 миллион арзан баалаган компаниялар чыкканын айткан. Аты жөнү ачыкталбаган инвесторлор ишке кириш үчүн $100 миллион чечим кабыл ала турган жетекчилерге пара катары берүүгө да даяр экендиктерин кыйытышыптыр. Кытайда иштеп жүргөндө бир чоң компаниянын өкүлдөрү келип, Бишкек жылуулук борборун модернизациялоонун баасы $180 миллион тегерегинде бүткөрүлүшү керек. Бирок силердин өлкөнүн өкүлдөрү Кытай фирмасы менен $380 миллион тегерегиндеги суммага сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Биз Бишкектесин $180 миллион модернизациялап берели. Ошондо Кыргызстан $200 миллион жакын каражатты үнөмдөп калат. Иштин сапаты, жасалган көлөмү берки компаниядан кем эмес деген сунуштарын айтышкан. Кыргызстанда чоң маселелер кандай чечилерин биз жакшы билебиз. $180 миллион тетсиңерди бүтүрүп берели. Сумманы болсо 280 миллион кылып көтөрүп, бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алалы дешти. Бирок мен баары керек дегем. Эми мурдагы аткаминер депутаттардын мындай маалыматтары тергөөдө эске алынабы белгисиз. Ошол эле убакта бул мамлекеттик кызматкерлердин учурунда коомчулукка чыгып, бул жагдайларды ачыктабай, эми гана четинен айтып жаткандары да ар кандай суроолорду жаратат. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. Кыргыз сомунун жүгүртүүгө киргизилгенине бүгүн туура 25 жыл толду. Чейрек кылым мурда 3-майда жогорку кеңештин депутаттары өлкөбүздүн улуттук валютасын кабыл алуу үчүн добуш беришип, бир жумадан кийин 10-майда таңкы саат 4-тө кыргыз сому жүгүртүүгө чыгарылган. 4 күндөн кийин Кыргызстандын аймагында рубльдин мыйзамдуу жүрүшүнүн акыркы күнү болгон. Мындай маанилүү датага байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков банк чөйрөсүнүн кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Өлкө башчы өз сөзүндө Кыргыз сому акча саясатынын негизги каражаты гана болбостон, өлкөнүн көз карандысыздыгынын символу экенин баса белгиледи. Урматтуу Кыргыз Республикасынын банк чөйрөсүнүн кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын банк кызматкеринин күнү менен куттуктайм. Быйыл өлкөбүз улуттук валютанын сомдун киргизилишинин 25 жылдыгын белгилейт. Өткөн чейрек кылым ичинде Кыргыз сому өз алдынча акча кредит саясатынын негизги каражаты гана болбостон, эгемендүү мамлекетибиздин көз карандысыздыгынын символу да болуп калды. Бүгүн банк сектору калкка ар кандай кызмат көрсөтүп жана экономиканын артыкчылыктуу секторлорун каржылап, өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө зор салым кошууда. Банк кызматкерлеринин эмгеги менен финансылык туруктуулукка, банк жана төлөө системасынын коопсуздугуна жетише алдык. Сиздердин кесипкөйлүгүңүздөр, бай тажрыйбаңыздар жана билимиңиздер өлкөбүздүн банк системасынын мүмкүнчүлүктөрүнүн мындан ары карай өнүгүшүнө кызмат кыларына ишенем. Дагы бир жолу бардык банк кызматкерлерин кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге бекем ден соолук, бакубатчылык жана Кыргызстандын өнүгүшү үчүн жемиштүү иштерди каалайм. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.